Баарыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен брокколи жана түстүү капустадан витаминге бай салат жасайбыз. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп, мен менен бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктардын тизмесин описание бөлүмүнө жазып кетемин. Эң биринчи брокколини жууп тазалап алгандан кийин сөңгөгүнөн ажыратып, майдалап, бөлүктөргө бөлүп алабыз. Кайнап жаткан сууга туз кошуп, майдалап алган брокколилерибизди салып, 3 минуттан аралыгында кайнатып алабыз. 3 минутта гана кайнатып алыңыздар, андан көп кайнатсаңыздар, салатка кошуп жатканда брокколи эзилип кетет. Мен брокколини 3 минуттан аралыгында кайнатып бышырып алдым. Эми башка идишибизге чыгарып алабыз. Бышкан брокколибизди муздак сууга 2-3 кайтара чайкап алабыз. Же болбосо үстүнө муздак суу куюп, 2-3 минут дагы калтырып да койсоңуздар болот. Түстүү капустаны дагы сөңгөгүнөн ажыратып, майдалап, майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Кайнап турган туздуу сууга түстүү капустаны салып, 5-7 минуттан аралыгында бышырып алабыз. Түстүү капустаны салатка кошкондо бир аз кыртылдап турганы жакшы, ошон үчүн 5-7 минуттан аралыгында гана бышырып алыңыздар. Суудан сүзүп алдык. Эми брокколи сыяктуу түстүү капустабызды дагы 2-3 кайтара муздак сууга чайкап алабыз. Эми жашылчаларыбызды туурап алабыз. Менде бул жерде таттуу калемпирдин 2 түсүнөн колдондум. Сары жана кызыл. Эгерде сиздерде жашыл түсү болсо, аны да кошсоңуздар, салатыңыздар абдан кооз чыгат. Таттуу калемпирибизди жегенге ыңгайлуу кылып туурап алабыз. Достор, менин каналымда мындан башка дагы үй шартында кол жетимдүү азыктардан жасала турган оңой салаттардын рецеби бар. Эгерде сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө кирип көрүп чыгыңыздар. Видеолор жакса, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер жана менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Кызыл таттуу калемпирибизди дагы жегенге ыңгайлуу кылып кыйгаштатып туурап алдык. Кийинки бизге керектүү жашылча бул бизде бадыраң. Бадыраңды да 4 бөлүккө бөлүп, кыйгаштатып узунчасынан туурап алабыз. Мен 2 тарелка салат жасагандыктан 2 бадыраң коштум. Помидорду да керексиз жерлерин алып салып, жегенге ыңгайлуу көлөмдө туурап алабыз. Өз каалоолоруңузга жараша черри помидорлорун да кошсоңуздар, салат абдан көрктүү жана даамдуу чыгат. Бул салатка бизге бир сабиз керек болот. Сабизди теркадан өткүзүп алдым. 2 тишче сарымсакты майдалап туурап кошобуз. Сарымсак биздин салатка өзгөчө даам берет. Бул салатка өзүңүздөргө жаккан көк чөптөрдү кошсоңуздар болот. Мен бул жерде кинза коштум. Кинзанын даамы эгерде сиздерге жакпаса, укроп же петрушка да кошсоңуздар болот. Бардык туурап алган жашылчаларыбызды идишибизге салып алабыз. Таттуу калемпир, бадыраң, помидор жана сабизди салып алдык. Үстүнө брокколи жана түстүү капустабызды кошобуз. Туурап алган чеснокту жана көк чөптү салабыз. 1 чай кашык туз, 1 чай кашык паприка, 1 чай кашык кориандр жана 1 чай кашык мурч кошуп, үстүнө кызытылган өсүмдүк майын куюп, жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштыргандан кийин тузун көрүп алыңыздар. Менде бир аз болгондуктан жарты кашык туз коштум. Даяр болгон салатыбызды идишибизге салып, дасторконго койсок болот.
Мынакей достор, биздин витаминге бай, аябай даамдуу брокколи жана түстүү капуста кошулган салатыбыз даяр болду. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Эгер видео жакса, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.